Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда биз өткөнкү сабагыбызда өтүлгөн теманы кайталап, ошол тема боюнча бир канча мисалдарды иштейбиз. Башкача айтканда, координаталык тегиздик боюнча мисалдарды иштөө. Сабактын жүрүшүндө тик бурчтуу координаталык системанын жана координаталык тегиздикти кайталайбыз. Ошондой эле мисал чыгаруу көндүмдөрүнө ээ болобуз. Демек балдар, биз өткөнкү сабагыбызда координаталык тегиздик деген теманы өткөнбүз. Ошондой эле координаталык тегиздиктеги кандайдыр бир түшүнүктөр менен таанышканбыз. Анда эмесе келгиле сабактын башында ошол теманы бир аз кайталап. Аны кайталоо үчүн мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: эгерде координаталар октору, координаталар башталышы жана бирдик кесиндилер берилсе, анда кошточканын ордуна кандай сүйлөм болушу керек? Аныкталды деп айтылат. Варианттар: А. Абсцисса деп, Б. Ордината деп, В. Тик бурчтуу координаталар системасы деп, С. Координаталык тегиздик деп айтылат. Же болбосо аныкталды деп айтылат. Жоопторду мынакей бул сандар менен тандасаңар болот. Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С. Анда эмесе, урматтуу балдар, убакыт кетти. Демек биз координаталар октору, координаталар башталышы жана бирдик кесиндилер берилсе, аны кандай атаганбыз? Туура жоопту айта берейин. Бул үчүнчү жооп туура. В жообу. Башкача айтканда, тик бурчтуу координаталар системасы. Демек балдар, эгерде координаталар октору жана координаталар башталышы ошондой эле бирдик кесиндилер берилсе, анда биз координаталар системасы аныкталды деп атаганбыз. Же болбосо тик бурчтуу координаталар системасы аныкталды деп айтканбыз. Эгерде координаталар системасы менен берилген тегиздик координаталык тегиздик деп аталат экен. Демек балдар, биз координаталык тегиздик кандай экендигин дагы кайталап кеттик. Анда эмесе келгиле биринчи мисалыбыз мына ушуга байланыштуу болсун. Чекиттерди тик бурчтуу координаталар системасында таап, аларды удаалаш туташтыргыла дейт. Демек бизге А, Б, С, Д чекиттери берилиптир. Алардын координаталарын окуй турган болсок, А чекитин координаталары 5 жана 3, Б чекитин координаталары -2 жана 4, С чекитин координаталары -4, -3, ошондой эле Д чекитин координаталары 3, -4. Бул жерде айта кетчү нерсе балдар, ушул чекиттердин координаталарынын жайланышуусуна карап, алардын координаталар системасындагы ордун айтсак болот. Эгерде биринчи чекиттин координаталары биринчи жазылган координата, бул анын абсциссасы болот дегенбиз. Ал эми экинчи жазылган координатасы, бул ошол чекиттин ординатасы болот деп айтканбыз. Эми биз ушул чекиттерди координаталар системасында жайланыштырышыбыз керек экен. Албетте тик бурчтуу, Демек бизге тик бурчтуу координаталар системасын көрүп турасыңар. Мында OX огу бул абсцисса огу деп аталат. Анын ал окто төмөндөгүдөй бирдик кесиндилер берилген. Алар оң сандар, оң жагында, ал эми сол жагында терс сандар, ага карама-каршы сандар. Ошондой эле OY огу бул вертикалдуу ок, бул координаталар системасында бул ордината деп аталат. Анда дагы жогорудагыдай сандардын жайланышуусун көрүп турасыңар. Эми биз ушул 4 чекиттерди биз ушул тик бурчтуу координаталар системасында жайланыштыралы. Аны кантип жайланыштырабыз? Биринчи, А чекитин жайланыштырууда биз анын абсциссасын табабыз дегенде, абсциссасы 5, ординатасы 3 экен. Демек OX огунан, же болбосо абсцисса огунан 5 санын таап алабыз. Андан кийин ордината огунан 3 санын табабыз. Жана аларды туташтырабыз. Албетте, тик бурч боюнча, Мисалы үчүн, абсцисса огунан 5
санынан өйдө көздөй же болбосо ага перпендикулярдуу болгон бир туташтыруу менен 3 санынан чыккан абсцисса огуна параллель болгон окторду кесилиштирсек, ал жерде А чекити пайда болот. Демек А чекити тик бурчтуу координаталар системасында ушул жерде жайланышат экен. Андан кийин Б чекитин таап көрөбүз. Б чекитинин координаталары абсциссасы -2, ординатасы 4 дейт. Демек абсцисса огунан, башкача айтканда OX огунан -2 санын табабыз. Мынакей. Ал эми ординатасы 4 болгондуктан OY огунан 4 санын таап, аларды тик бурчтуу туташтырабыз. Туташтыруусунда Б чекити пайда болот. Демек Б чекити өзүнүн координаталары менен берилгени тик бурчтуу координаталар системасында ушул жерде жайланышат экен. Кийинки С чекитин таба турган болсок, анын координаталары абсциссасы -4, ординатасы -3. Демек таба турган болсок, абсцисса огунан -4 санын табабыз, ордината огунан -3 санын табабыз. Аларды туташтырабыз. Мынакей туташтырууну силер үйрөнүп эле калдыңар деп ойлоймун. Бул жерде С чекити жайланышат экен балдар. Демек, акыркы Д чекитибиз калды. Д чекитин координаталары абсциссасы 3, ординатасы -4 дейт. Демек, OX огунан -3 санын табабыз. Ал эми OY огунан -4 санын таап, аларды туташтырабыз. Туташтырсак, Д чекити пайда болот. Мынакей балдар, биз ушул 4 чекитти тик бурчтуу координаталар системасында таап алдык. Ал эми ушул мисалдын дагы бир шарты, ушул чекиттерди же болбосо таап алынган чекиттерди удаалаш туташтырышыбыз керек. А удаалаш деген кандай? Бул биринин артынан экинчиси келгендей кылып удаалаш туташтырабыз. Же болбосо биринчи күндөн кийин экинчи күн келгендей эле бул жерде тамгалардан А тамгасынан кийин Б же болбосо Б тамгасы келет. Ушундай туташтыра турган болсок, мынакей А чекитинен Б чекитине чейинки түз сызык жүргүзөбүз, же болбосо туташтырабыз. Андан кийин Б чекитинен С чекитине чейин жүргүзөбүз. Андан кийин С чекитинен Д чекитине чейин жана Д чекитинен А чекитине чейин жүргүздүк. Мынакей удаалаш жүргүзгөндөн кийин бул чекиттердин бири-биринен кандай фигура пайда болду балдар? Албетте бул параллелограмм пайда болду. Каалагандай фигураларды балдар ушул чекиттердин жардамы менен тик бурчтуу координаталар системасында таап алсаңар болот экен. Мынакей балдар, анда эмесе мен силерге төмөндөгүдөй суроо бергим келип турат. Суроого көңүлүңөрдү бургула. Суроо. А координаталары 4, 4, Б координаталары -4, 4, С чекити координаталары -4, -4, Д чекити координаталары 4 жана -4 чекиттерин туташтырсак кандай фигура болот дейт. Же болбосо кандай фигура пайда болот? Албетте тик бурчтуу координаталар системасында деп суроо берилиптир. Анда эмесе варианттары: биринчиси тик бурчтук, экинчиси квадрат, үчүнчүсү үч бурчтук, төртүнчүсү айлана пайда болот. Анда эмесе балдар, убакытты мен коюп жиберейин. Силер ушул 4 чекитти координаталар системасында жайланыштырып көргүлө. Андан кийин аларды удаалаш туташтыргыла, кандай фигура пайда болот экен. Туура жоопту айта берейин. Силер жетиштиңер деп ойлоймун. Анткени бул 4 чекитти бул тик бурчтуу координаталар системасында табуу оңой. Демек, экинчи жооп туура экен. Бул квадрат. Келгиле бул жоопту далилдейли. Ал үчүн берилген 4 чекитти тик бурчтуу координаталар системасында табышыбыз керек, же болбосо жайланыштырышыбыз керек. Биринчи А чекитин жайланыштыралы. Анын координаталары 4 жана 4 дейт. Демек, абсцисса огунда 4 санын табабыз жана ордината огунан 4 сан табаларды тик бурчтуу кесилиштиребиз. Анда А чекити пайда болду.
B чекитин табабыз. Координаталары -4 дейт. Ал эми ординатасы 4 дейт. Мынакей. Аларды таап алдык. Бул жерде байкай турган болсоңор балдар, ушул 4 чекиттин координаталары дагы бардыгы бири-бирине окшош болуп турат. Албетте бири-бирине карама-каршы сандар бар, бирок жалпы айтканда булар бири-бирине сандык мүнөзүнөн окшош болуп турат. Андан кийин С чекитин таап көрөбүз. Анын координаталары -4 жана -4 дейт. Туташтырсак С чекити пайда болду. Жана Д чекити координаталары абсцисадан 4, ординатадан -4 дейт. Демек Д чекити мына бул жерде экен. Эми буларды келгиле удаалаш туташтырабыз. Жогоркудагыдай эле мисалдагыдай болсун. Анда А чекитинен Б чекитине чейинки түз сызык, Б чекитинен С чекитине чейин, С чекитинен Д чекитине чейин, Д чекитинен А чекитине чейин түз сызык жүргүзүп туташтырабыз. Анда алынган фигура кандай фигура болду карайбыз. Бул жерде балдар биздин жообузда квадрат деп турат. Эми муну далилдөө үчүн квадраттын аныктамасын эстейбиз. Квадрат бул жактары бири-бирине барабар болгон төрт бурчтук экендиги белгилүү. Ушул төрт бурчтуктун же болбосо бири-бирине барабар экендигин көрсөтсөк жактары, анда ал квадрат экендиги келип чыгат. Бул жерде балдар, бул жерде көрүп турганыңардай эле АД кесиндисинде А чекитинен абсциса огуна чейинки аралык 4 бирдик кесинди. Аны кайдан көрсөк болот? Мынакей ординатадан көрсөк болот. Ошондой эле бул жерде Д чекитинен абсциса огуна чейинки аралыктагы 4 бирдик кесинди. Ага далил мына ординатадагы көрсөткүчтүн маанисинен көрүп турабыз. Демек бул жерде жалпы айтканда АД кесиндисинин арасындагы аралык бул 8 бирдик кесиндини берет экен. Мына ушул сыяктуу калгандарын текшерсек дагы жалпы 8 бирдик кесинди бар экендигин көрө алабыз. Демек бул бири-бирине барабар болгон, же болбосо 8 бирдик кесинди болгон жагы төрт бурчтук болуп турат. Демек бул квадрат экендигин биз көрө алабыз балдар. Мынакей балдар, биз ушундай мисалга жооп бердик. Анда эмесе келгиле экинчи мисалыбызга көңүлүбүздү бурабыз. Самолет аэропорттон учууну баштады. Алгач ал 200 метрге тик өйдө көтөрүлдү. Андан кийин чыгышка 1000 метрге учту. 100 метрге төмөн тик түшүп, кайрылып батышка 1400 метр учту. Андан кийин дагы батышка 300 метр учту. Аягында 100 метрге төмөн түштү. Самолет старт алган жерден кандай алыстыкта болуп калды дейт. Биздин бул маселебиз балдар жазуу түрүндө көрүп турасыңар маселебизди. Эми келгиле видео түрүндө дагы көрөлү. Демек самолет аэропорттон тик өйдө 200 метрге көтөрүлүптүр. Мынакей бул жерде оң жагында чыгыш, ал эми карама-каршы сол жагында батыш экендигин көрүп турабыз. Андан кийин самолет чыгышты көздөй 1000 метрге жүргөн. Же болбосо учкан. Андан соң самолет батышты көздөй учаардан алдын 100 метрге тик ылдый түшкөн. Андан кийин батышты көздөй жолун уланткан. Ал батышты көздөй 1400 метр жүргөн. Же болбосо учкан. Андан кийин дагы самолет жолун улантып батышты көздөй 300 метр учкан жана ал тик ылдый 100 метрге түшүп конгон. Суроо: самолет баштапкы старт алган аэропорттон азыркы конгон жерине чейинки аралык канча метрди түзөт экен? Бул маселени чыгаруу үчүн балдар биз тик бурчтуу координаталар системасын колдонобуз. Мынакей бул жерде тик бурчтуу координаталар системасын көрүп турасыңар. Бул жерде OX огу мында батыш чыгышты көргөзөт. OX огунун бул оң сандары көрсөтүп турган жак, же болбосо оң жагы бул чыгышты көрсөтсүн. Ал эми карама-каршы терс жагы бул же болбосо терс сандар турган жак бул батышты көрсөтсүн. Ал эми OY огу же болбосо ордината
бул бийиктикти бизге көрсөтсүн. Анткени самолет канчалык бийикке көтөрүлдү жана төмөн түштү дегенди мына ушулуктан көрө алабыз. Эми биз адегенде маселедеги ар бир сөздү ушул тик бурчтуу координаталар системасында аткарабыз. Мынакей бул жерде негизги шарт бул bir бирдик кесинди 100 метр деп кыскартылган түрдө көрүнүп турат. Бул жерде самолет адегенде тик өйдө 200 метр көтөрүлгөн. Демек 2 бирдик кесиндиге чейин ал А чекити болсун. Андан кийин батышты көздөй 1000 метр жүргөн. Демек Б чекити болот экен. Б чекити бул самолеттун чыгышты көздөй жүргөндүгүн көрсөтүп турат. Андан кийин ал 100 метрге тик ылдый түшкөн. Демек С чекити бул ошол самолеттун 100 метр ылдый түшкөндүгүн көрсөтүп турат. Андан кийин самолет карама каршы же болбосо батышты көздөй ал 1400 метр жүргөн. Бул жерде С чекитинен О чекитине чейинки аралык же болбосо ордината огуна чейинки аралык бул 10 бирдик кесиндини берет. Жана ага дагы биз 4 бирдик кесиндини кошсок, бардыгы бул 14 бирдик кесинди болот, жалпы 1400 метр болот. Демек Д чекитине келет экен. Андан кийин самолет да жүрүшүн улантып F чекитине келген. Башкача айтканда дагы 300 метр жүргөн. Же болбосо 3 бирдик кесиндини кошобуз. Жана самолет тик ылдый 100 метрге түшкөн дейт. Же болбосо жерге конгон болот, же болбосо OX огунда жайланышат. К чекити. Мынакей балдар биз самолеттун ушул учкан траекториясын көрдүк десек дагы болот. Эми бул жерде суроо, кандай суроо? Самолеттун баштапкы старт алган аэропорттон азыркы конгон жерине чейинки аралыкты тапкыла дейт. Тик бурчтуу координаталар системасында бул О чекитинен К чекитине чейинки аралык канчага барабар дегендиги бизге көрсөтөт. Аны табуу биз кесиндинин модулун колдонобуз бул жерде. ОК кесиндисинин модулу бул -7 санын модулун берет. Ал бизге 7-ни көрсөтүп турат. Жалпы метрге айланта турган болсок, 7 бирдик кесинди 100кө көчсөк 700 метр, жообу демек 700 метр экен. Демек балдар, самолеттун аэропорттон учкан жеринен анын конгон жерине чейинки аралык 700 метр экен. Анда эмесе келгиле мен силерге төмөндөгүдөй дагы бир мисалды көргөзөйүн. Бул мисал төмөндөгүдөй болсун. Чекиттердин ичинде 4-чү чейректе жаткандарын таап, аларды координаталар системасында тапкыла дейт. Демек бизге төмөндөгүдөй 5 чекит берилип турат. М, О, Л, К, Э деген чекиттер, алардын координаталарын көрүп турасыңар. Эми ушул чекиттердин ичинен 4-чү чейректе жаткандарын табышыбыз керек. Аны кантип табабыз? Албетте чекит тик бурчтуу координаталар системасында 4-чү чейректе жатат, же болбосо координаталык тегиздикте 4-чү чейректе жатат. Эгерде төмөнкү шартты аткарса, ал шарт кандай? Ошол чекиттин абсцисасы 0-дөн чоң болсо, ал эми ординатасы 0-дөн кичине болсо деген шарт. Демек ушул чекиттердин ичинен кайсынысынын координаталары ушул берилген шартка ылайыктуу болсо, анда ошол чекит 4-чү чейректе жатат экен. Эми текшере баштайлы. Биринчи М чекитин координаталарын карай турган болсок, бул жерде абсцисасы 4 0-дөн чоң, ординатасы 8 0-дөн чоң. Демек биздин шартка туура келбейт. М чекит 4-чү чейректе жатпайт экен. Экинчи О чекитин алалы. Мунун абсцисасы 0, ординатасы 0. Же болбосо бул координаталык башталыш болот. Демек бул дагы 4-чү чейректе жата албайт. Андан кийин Л чекитин ала турган болсок, балдар, анын координаталары абсцисасы -8 0-дөн чоң, 0-дөн кичине, ординатасы -3 дагы 0-дөн кичине. Демек бул дагы биздин шартка туура келбейт, берилген шартка. Бул 4-чү чейректе жата албайт экен. К чекитин карай турган болсок, абсцисасы 3 бул 0-дөн чоң, ординатасы -4 0-дөн кичине. Демек биздин шартка туура келип турат балдар. Демек К чекити 4-чү чейректе жатат экен. Е чекитин ала турган болсок, координаталары -6 0-дөн кичине, 5 ординатасы 0-дөн чоң. Демек бул дагы берилген шартка ылайыктуу эмес. Бир гана чекит табылды. Бул чекиттердин ичинен ал К чекити. Эми бул К чекитин ушул координаталар системасында
жайланыштыралы. Мынакей абсцисасы 3, ординатасы -4. Аларды туташтырсак, бул жерде k чекити пайда болот. Чындыгында эле k чекити 4-чү чейректе жатат. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда координаталык тегиздик боюнча кайталап, аларга мисалдарды иштедик. Анда эмесе балдар, келерки сабакка чейин саламатта калгыла.